Кайсы бир Япония жараны өз жеринде чийки балыктын этинен жасалган суши жеп, кийинчерээк башы катуу ооруй баштайт. Ошол маалда бейтап ооруканага кайрылат. Баш териси кыймылдап жатканын көргөн дарыгерлер операция жасап, мээси курттарга толуп кеткенине күбө болушкан. Бул сымал жаканы карматкан окуя бизде да катталды. Талас облусунун Бакаата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну 84 жаштагы Гүлсада Такенова апа түрлүү курттарга таланган. Айтарым, Гүлсада апанын мурдунан 80ден ашуун түрү курт түшкөн. Эле бирден тапканда тыс дейт. Мындай бар айлана, мына бир буундай. Окуянын чоо жайын билүү максатында Гүлсада апанын небереси Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы эл аралык салттуу жана эксперименталдык медицина академиясынын кенже илимий кызматкери Гүлзат Доронбековага кайрылдык. Мен ушун боюнча көрүнүп спецбольницага жатып дарыланып жүргөн кезде ошо врачтардын бирөөсү анын илгертен эле сахарный диабет оорусу бар болчу, ал өзү билчү эмес да сахар экенин. И сахар деген эмне оору экенин билчү эмес ал. Анын бул сахар деген оору сенин ак канга айланып кетесиң, өлүп каласың дегенди угуп, бул переживать этип, мен ак кан болуп калсам өлө турбайм жакында деп, баягы давлениясы, өзүнүн давлениясы бар, давлениясы көтөрүлүп, анан инсульт алат кулап. Инсульт алгандан кийин вот мурду менен кулаганбы, ошондой болот, ошондо мурдун үстүнөн эме кетет, кичине ооруп алат, ошо бети менен кулайт да. Анан кийин үйгө инсульттан жакшы болуп өзүнө келет, дарыланып, анан үйгө алып келишет. Алып келгенден кийин жагы шиши баштайт. Бул кырсыктан 2 ай өткөн соң эненин абалы жакшырбастан мурду ооруксуна баштайт. Бакаата районунун бейтапканасынын лор врачы Эркин Абдылдаевага кайрылганда Ливамакол деген мас жазып берип, мурдуна тампон кое берүүсүн айтат. Биз отуруп алып күнгө тампон жасадык. 5 жолу апарып өзүнө жасаттык. 6-чы жолу алып барсак, ал врачыбыз жок экен, медсестрасы жасап берди. Анан эми келбей эле койгула. Ушу менен күнөйдөн агып бүттүгү баары бүтүп калат деди. Ошо менен биз алып барбай эле үйдө баягы тампонубузду 15 күндөй узартып жасап карап жаттык. Мен айттым, ошо башым эле ооруп эле туруп, башым жаман болду десем. Мынан көрүп балта менен эле чаап таштасаңар жакшы болот эле. Ошо башты десем, иреңгенге тартып аткан аял жаман кемпир турбайсың, ошентип да сүйлөйсүң, эчтеке эмес, бээрин ичине карайып турсуң, калганбы же, кан уюп калганбы билбейм деп койду. Жанагы доктор көрүп эле, дарысын берди, эме жасай берип отуруп, семиртип жүрүбүз да куртту. Атакта врачтар айткан экен, адамдын организминде өзүнүн мурдунун ичинде курттар бар, ошол курттар ойгонду деп. Бирок мен антип ойлобоймун да, анткени мен малдан уккам, бирок адамда курт болот деген бул эме эмес. Эме боюнча ал баягы курт мурдунун ичине чычып кеткен, ошону изилдеп эметкен эмес да, курт чычып кеткен деп караган. Ошол курттар баягы слизистиде чоңоюп кеткен да. Апанын оорусу күчөй бергендиктен Талас облустук ооруканасына алып барышат. Ал жерде кабыл алган дарыгер мурундун таноолорун ачып көрүп, мурду курттап кетиптир. Бул рак оорусунун белгиси деп Бишкектеги онкология борборго жолдомо берген. Республикалык ооруканага алып келгенде нөмөттөгү дарыгер кабыл алып, эненин мурдунан 16 курт тапкан. Монту эле ачканда эме болуп сайылып калганда курттар живой бардыгы. Чоңдугу ушунчалык барго чоң. Да, и бүттүгү мындай эметилген курттар алып беришти. Алып берип, анан алар профессор Фейгинге эметтик эртеси күнү. Томография алып барсак, көздүн асты бул жактын полностью жок, могу жерден полный эметип койгон курттар, эритип салган, сөйөктөрдөн бери эритип таштаганда жок, көзүнүн астында эч нерсе жок, бүт полный курт болуп калган. Профессорлор көрдү, барды көрдү, эч эме кыла албайбыз деп айтты. Жыйынтык кыла албайбыз, анткени буну операция кылсак да кемпир көтөрө албайт. 2 саат эмеден кийин только өлүгүн алып кетесиңер деди. Биз албайбыз деди. 84 жаштагы апаны эч бир оорукананын дарыгерлери кабыл албай койгондуктан Гүлзат Доронбекова ата-энесин академик Омурбай Нарбековго алып барган. Ушул кезге чейин кемпир обезболивающий менен жашап келген да.
только кетаналдын мен келгенде 4 таблетка бердим, 4 теңге эчтеке болгон жок ага. Ушундай кетанал уколун, ушундай обезболивающийдин толтура пакет дарысы бар экен келгенде. Бизге келгенден кийин бир да обезболивающий берген жокмун. Өзүм наблюдение кылдым. Бир да обезболивающий ичкен жок, бир дагы мындай болду чувствовать эткен жок, боль болуп атат, ооруп атат деп айткан жок да. Уктады, бир сутка катуу уктады, турган жок. Экинчи суткада да промывательтерди ойготом, тамагын берем, жаткырам, ошентип эле эме болду атты да. Уктады аябайчы, баягы канча эмен эметкен. И потом жуугандан баштап эле курттар түшө баштады өзү эле. Промывать эткенден кийин бир 2-3 мүнөт өткөндөн кийин курттар өзү эле эметип эле мурдун ичинен тупурап эле түшө баштады да. Ошентип бир 60 курт алдык болуш керек бүткүчөктү. Бир 10 күнү тирүү курттар. Мен даже камерага снимать эттим да. Мен өзүм ошодон тамак иче албай калдым ошондо куртту. Оорулууну айыктырган академик Омурбай Нарбеков иш тажрыйбасында мурду курттап кеткен бейтаптар буга чейин да болгонун айтат. Карыянын абалы оорлошуп кеткенинин себебин райондук лор врачтын жазып берген майында деп түшүндүрөт Омурбай мырза. Анткени дарыгер жазып берген ивамакол майы курттарга кошумча тамак болуп, алардын көбөйүшүн шарттаган. Ал ар бир эле кишиде болуп калышы мүмкүн. Жай айында курт чумундар келип конуп эмелерин курттарын көзгө таштап кетиши деле мүмкүн. Мурунга таштап кетиши мүмкүн, же кулакка таштап кетиши мүмкүн да. Бирок аны учурунда жардам берип коюш керек да. Анан эми тиги врачтарга мындай бир айта турган маселе, 2 ай адам ушунчалык ооруп атса, кыйналып атса, анан кийин ушу 2 айдын ичинде ойлонсо болот да, бул эмне деген оору, тиги 2 айга чейин аяк кылган деп. Анан ал жерде анча деле көп мындай адистиктин кереги жок. Тиги апанын жанына отура албайсың да, мындай эт чиригенде жыт пайда болот эмеспи, чиригеттерде. Ошондой жыт турат да, ошондой эле ойлонуш керек да, бу кайдан келип атат эми дегендей бир ой пайда болуш керек да. Мунун эң кыйын маселеси жанагы курттар, ал жанагы бир ферменттерди чыгарат да, алар сөөктү деле эритип жиберет. Ошончо мындай сөөктөрдүн баарын тешип жибергенче мындай тамагын ачып карап же мурдун ачып караса адам көрөт да. Анан эртеси күнү профессор көрдү, Фейгин деген, карап жанагылардын баарын тазалап неметкенден кийин бир онкологиялык оорубу, кандай операция кылабызбы деп эметип калды да. Анан мен айттым, операция кыла турган эчтекеси ал курттардын жумушу барын бияка алып келгиле деп бияка которуп, бир 10 күн жаткырып бардыгын. Анан Адрашман деген биздин жакшы чөп бар Кыргызстанда. Ошо Адрашманды түтөтсө, кандай жыт болсо да жок кылып таштайт да, мындай. Ал бир жагынан жана түтүндү жыттаган, мындай жыттап отурганда, ал дагы ууда жанагы тирүү нерселердин баары ууланып түшө берет. Ал Адрашмандын күчү ушунчалык жанагы туберкулездин палочкаларын өстүрбөй коет да, жана стрептомицин сыяктуу. Ошол анан бир 10 күн дарыладык дагы кайра үйүнө жибердик. Азыр жакшы эле жүрүп атат деп уктум. Учурда Гүлсада Такенова апанын ден соолугу жакшы делингени менен курт мүлжүгөн беттеги сөөктөрдүн өсүшү кыйын болуп жатканы белгилүү болду. Жана дагы Гүлсада апанын бир көзү көрбөй баштаган. Аман болсун, баары аман болсун доктурлар. Бир эмес, баарыңар аман болгула, айланайындар. Мен кишиге жамандык кыларым жок. Өз элиңи ямандаба жашай турган жериң, жерди ямандаба жата турган көрүң деп койгон. Бейде дурус ямандап барып бизди, баарыбызды сен булгадыңбы деп, бул доктур келип атыр, кечинде дагы келди. Айланайын, өзүм эс тутумун билбей барсам, эмне деп жамандайм? Эмне деп айтам, айланайын? Эмнеге жамандайм? Dedim, başka eştinkerini aytkan yok. Mine, bilmesem eştinke bilmesem. Minege sen televizyona tartkan yaptırır, biz camanda pardında. Ana minti pardında da öyle verdi, doldur, atıl gelip. Гүлсада апанын окуясын уккан соң, бул учурда оорулуу кайсыл адистиктеги дарыгерге кайрылыш керек болчу, ким көзөмөлдөп туура багыт берүүсү зарыл эле деген сурообуз менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Ибраевага кайрылдык. Ал жогорудагы окуяны биринчи ирет угуп жатканын айтып, кызматтык иликтөөдөн кийин гана жооп кайтарабыз деп маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми соо киши түрлүү курттарга таланып жатканын билбестен, башка багытта дарылаган Бакай Ата райондук ооруканасынын
ооруканасынын дарыгери Эркин Абдылдаевадан комментарий ала албадык. Кесиптештеринин айтымында жогорудагы врач учурда эс алууда.